Жакшы экен. Небересинин маасы көлөч кийгиси келгени Адалат апаны абдан таң калтырды. Кийимди тандап кийген Нурайым эми чоң апасынын буюмдарына көз артып калды. Анткени көлөчтү бутунан түшүрбөгөн улгайган апа Саркеч айымдардын катарына кирди. Анын көлөчү азыркы жаштардын модалуу бут кийими. Эгер алар мурун небересинин кийимин жактырбай сынга алса, азыр жаш моунду такыр түшүнбөй калды. Бул неберем мас кийем деп атат да. Ма кызгамы? Азыр жаштардын баардыгы масыга өтүп калыптыр. Ашага өткөн. Жаш селкиге көлөч тандаганды үйрөтүү максатында чоң эне аны менен кошо базарга барды. Адалат апанын тажрыйбалуулугунан Нурайым күмөн санабады. Misal için bunu al. Siz kızınız kaldı. Bunu al, cıluu mes. Atlıçesi var. Nasıl cıluu galoş болады. Bunun arkası tezle sıyrılıp кетет. Bu bışık da özü dağı. Bışık жақсы olur. Кымбатыраакта турабы? Kımbattağıdır, ақшасы да kımbat. Бүгүн Махмут ажы 19 булгары маасы жана көлөч сатууга үлгүрдү. Маасыга мода башталганы менен сатуучу анын түрүн көбөйттү. Мурда чыккан сапожкалар жакшы чыкат эле, азыр баары кооперативный болуп, сапожкаларның тапанлары тезде жыртылып атат, суу кирип атат. Ним тартканлыгы үчүн адамдар азыр мастиге, эски ата бабаларыбыз кийген мастиге потребность көпөйүп, маст кийишип атат энди. Мастылардын ар түрлүүлөрү бар. Бу жерде ким кандайды жактырышка. En küçük razmer bu. Bu kança жашка? Bu bir yaş geçeyen bu. Абдулла 3 жашынан маасы тегет. Мурун анын кардарлары абышка кемпирлер гана болсо, азыркы мезгилде анын устаканасына жаштар баш багып калды. Мына жерлерге оймолорду тиги бересизби, оймолордон? Узор кол берме, национальный узор кол бересиз. Суроо талап сунушту жаратат демекчи, уста өз маасыларынын формасын өзгөрттү. Эми бут кийимдерди чыпыйган байпак жана күрөш маасы түрүндө тийип жатат. Бирок мода кууган жаш кыздар каалаган шууру таштар менен жасалгалоого али колу барбайт. Жок, биз өзү ушуну продвигать кылабыз. Кийгечкенге дагы алсам да. Болбосо бүт адам абисен тартып коюш керек. Заман койгондон кийин удобно. Устанын 2 жашар небереси бул кесиптин пайдалуулугун эмитен түшүндү. Жана чоң атасынын ишин талаша баштады. Бул үйдө эркектин колу тийген маасы мыкты маасы деп коюшат. Мындай чебердикти талап кылган иш аялдын колунан келбейт. Ал сөздөр менен айымдардын буттары да макул болот. Нурайым жаңы алган бут кийимине абдан ыраазы. Эки маасысы апасыныкы менен алмашып кетпесин деп жасалгалап коет.